Урматтуу укук коргоочулар жана соттор маңын иштегендегилер. Акыркы убакта жер талаш маселеси көп болуп, ушул маселе чечилбей келе жатканы баарына маалым. Мен дагы ошолордун катарын толуктап, шаардын четинен участок сатып алгам. Участок сатып алсам, бир эле участокду 2 кишиге сатып жибериптир. Биз нотариус аркылуу жазма түрүндө мен саттым, ал сатып алдым деп колунан кат жазып берген, тил кат жазып берген. Бирок менин акчам орто жолдон күйүп кетти. Ушул маселени кандай кылып чечип, жок дегенде берген акчамды кайтарып ала алам. Бир мүлктү эки адамга сатып жиберүү азыркы учурдагы бир эң көйгөйлүү жана эң көп болуп жаткан маселелердин бири. Бул маселе көбүнчө эле жарандардын өзүнүн укугун билбегендиктен жана мыйзамдын эрежелерин так сактабагандан келип чыгат. Кыймылсыз мүлктү сатып алып аткан учурда сатып алуучу ар дайым дароо эле сатып алуу келишимин түзүп, ошол учурда дароо мамлекеттик реестрден каттоодон өткөрүүгө тийиш. Ушул эле учурда сатуучу дагы мыйзамдын талаптарын билбегендиктен ал бир нече мыйзам бузууларга барып жатат. Бир эле учурда эки адамга сатуу бул өзү кылмыш болуп эсептелинет дагы. Кылмыш жазык кодексинин 204 беренеси боюнча алдамчылык беренеси менен жоопкерчилик тартууга тийиш.